Сайттан алынган так маалыматтарды Кыргыз блог каналынан көрүүнү сунуштайбыз. Алгач каналга катталып, подписаться кнопкасын баса кетиңиз. Ош шаары чуңкур казып жаткан 4 адамды топурак басып калып, бирөө көз жумду. Ош шаарында 4 кишини топурак басып калып, бирөө каза болду. Бул тууралуу ОКМдин маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык жумушчулар шаардагы 1-Май көчөсүндө таза суу түтүгүн өткөрүү үчүн чуңкурда иштеп жатышкан. Топурак басып калган 4 адамдын бири кырсык болгон жерде көз жумган. Учурда анын аты жөнү такталууда. Үчөө тез жардам кызматына өткөрүлүп берилген. Алардын абалы туруктуу деп айтылат маалыматта. Аларды ОКМдин куткаруучулары сактап калып, каза болгон кишинин сөөгүн ИИМдин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Булак, Спутник, Кыргызстан. Кудай сактасын.